Анан ойлоп отурам жанатан бери. Эгерде ушинтип жыл сайын проблемалар түгөнө берсе, анда курултайдын иши деле калбай калат. Бир 5 жылда бир өткөрүп калабызбы деп. Жыл сайын эмес деп. Ылайым ошого эле жеткизсин. Былтыртан бери, былтыр проблема ушу жерде сүйлөгөндө 90% сүйлөгөндөрдүн бардыгы мектеп, бала бакча, анан жолдор деп сүйлөдү эле. Мектеп, бала бакча бир 3 эсеге азайыптыр мына. Бир жылдын ичинде. Бирин экин сүйлөчүлөр айтты проблеманы. Жолду дагы ошондой болду. Азыр эми бир эле проблема калыптыр, суу. Бардык почти 90% ушу сүйлөгөндөрдүн суу маселесин көтөрүп атат. Кудай буйрса суу маселесин дагы чечебиз. Мен жайдын күнү ушул чүй өрөөнүн кыдырып келгенде суу тартыш болуп атканда көрүп туруп, анан кийин тиг учак менен учуп, эмелердин баарын көрүп, каерде БСРлар бар, каерде БДРлар бар, баягындай суу сактагыч жерлер бар экенин көрүп чыкканмын. Ошо жайдын күнү тапшырма бергенмин. Быйыл бюджеттен бөлүп карап, эмдиги 24-жылдан баштап 24, 25, 26, 27-ге чейин только БСР, БДРларды куруу боюнча акчаларды бөлөлү деп. Жазында баштайбыз буюрса. Бул проблеманы дагы Кудай буюрса чечебиз. Эмдиги жылыбы же аркы жылы, анын аркы жылдарыбы келгенде бул проблема дагы көп айтылбай калат деген менин ишеничим бар. Анан ойлоп отурам жанатан бери. Эгерде ушинтип жыл сайын проблемалар түгөнө берсе, анда курултайдын иши деле калбай калат. Бир 5 жылда бир өткөрүп калабызбы деп. Жыл сайын эмес деп. Ылайым ошого эле жеткизсин.